Алмаз Ахунжанович, өкмөттөбү же мэриядабы ким ушундай эксперименттерди кылып атат вообще? Мына канча кайрылуулар түшүп атат. Коомдук транспорт өтө эле жетишпей жатат да, троллейбус жок. Алмаз Ахунжанович, троллейбус жок. Эл же жумушка, же окууга мындай убагында келе албай жатат да. Очень много жалоб со стороны горожан. Когда наконец-то наладится вообще проблема с общественным транспортом? И троллейбусы надо все-таки запустить. Люди не могут ни до работы доехать, ни до учебы вовремя доехать не могут. Еще хуже вы сделали с теми, кто живет вне Бишкека. Они едут сюда лечиться, работать, учиться. И их довозят до так называемого автовокзала. На талага калтырып, дальше едьте сами, говорят. Ну а как они дальше поедут? Ну, прежде чем строить что-то, новый автовокзал, это хорошо, наоборот, правильно, надо строить. Но прежде чем разрушать старый, надо же построить же, наверное. Эми 100 жолу ошол боюнча айтылды, бирок мына карабайсыңарбы, азыр кыш келди. Кышында кантип эл эми азыр жөө басабы тияктан. Же азыр коомдук транспорт жетишпей жатат, азыр жөө басыш керекпи? Эми бул маселени чечиш керек да. Еще я вас очень прошу, Алмаз Ахунжанович, вы пересмотрите решение о том, что передвинули учебу студентов. Они ночью домой возвращаются. Ночью. Пробки это не решило. Пробок еще хуже стало. Вон, пробки каждый день. Вечером вообще уехать тяжело людям. На машине, собственно, уехать тяжело. И на автобус запрыгнуть тяжело. Поместиться тяжело. Вот я очень прошу, в кратчайшее время эти вопросы решить. Рахмат. Рахмат, 5-ші микрофон. Чоң рахмат, урматтуу Нурмамбек Тургунбекович. Урматтуу Алмаз Ахунжанович. Өткөн жумада бүтүндөй билим берүү тармагы үчүн, бүтүндөй Кыргызстандагы мугалимдер үчүн абдан кейиштүү окуя болду. Мына Бишкектеги 57-чи мектепте бир эжеке мугалимди шылдыңдап, мазактап, ыйлатып, ал мугалим жумуштан кетти. Мына ошол ыйлаткан жанагы лакылдаган ажаан аялды болгону бир 1000 сом айып салып коюптур. Эмне үчүн аны коомчулукка алып чыкпадыңар? Жүзүн көрсөтүп, мугалимге ондай мамиле кылган ушул аял деп. Бул бүтүндөй Кыргызстандагы мына 120 000 мугалимге болгон шылдың мамиле болду ушундай. Моралдык чоң сокку болду. Эмне үчүн мугалимдерге ушундай орой мамиле кылган, шылдыңдаган, мазактаган адамды болгону 1000 сом айып пул менен чыгарып жибердиңер? Аны жазага тартыш керек эле да. Бүтүндөй мугалимдерге, коомчулукка көрсөтүш керек эле да. Миңдеген мугалимдердин духу түшүп калбадыбы? Кыргызстанда мына Бишкектин өзүндө эле 500 мугалим жетишпейт. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча. Эгер биз ушинтип отурсак, мугалимдер келеби мектепке? Мугалимдердин айлыгын гана көтөрүп койбостон биз авторитетин да көтөрүшүбүз керек. Ошого мына ушундай кейиштүү окуяларга дароо жооп берип, ыкчам жооп берип, күч органдары адатта жөнөкөй адамдарды алып келип, кечирим суратып, жүзүн чыгарып, дароо камакка алып, ошондой окуялар болуп атпайбы күн сайын эле? Эмне үчүн ага мындай кош стандарт мамиле болду? Ошон үчүн мына мен азыр мына ушул жыйынга чейин да ошол мугалимге чалып, телефондон сүйлөштүм. Болду, мен мектепке иштебейм дейт. Мындай мазактоону, мындай шылдыңдоону мен көтөрө албайм дейт. Ошол мугалимди кайра мектепке кайтаруу аракеттерин көрүп, жанагы ошол мугалимди шылдыңдаган эжекени чакырып туруп, ошону кечирим суратып, коомчулуктун алдында жүзүн ачыкка чыгарып, башка бир эне менен сот жолуна тартыш керек. Рахмат.